бүгүнкү Марат Мукарамов менен болгон түз эфирибизди баштап жатабыз. Башында айта кетсем, биз мигранттардын эл аралык күнүнө карата Инсан эле коомдук фонду жана мигранттардын кесиптик бирлиги менен биргеликте ааламды айланткан мигранттар аттуу маалымат кампаниясын баштадык. Бул кампаниянын алкагында Инсан эле коомдук фондунун баракчасында Россия Федерациясында, Бириккен Араб Эмиратында, Европа өлкөлөрүндө эмгектенип жаткан мигранттар менен онлайн эфирлер жүрүп жатат. Ар бир мигранттардын жекече эмгек турмушун камтыйт ар бир биздин эфир. Жана кабыл алган коомчулуктагы кыйынчылыктарга карабай ийгиликке жеткен жетишкендиктерди чагылдырабыз. Бүгүнкү биздин эфирибиздин коногу Марат Мукарамов. Ал көп жылдан бери Россиянын Москва шаарында эмгектенип келет. Саламатсызбы, Марат беке? Саламатчылык. Сизди биз бүгүнкү эфирде көрүп атканыбызга сүйүнүп атабыз, кубанычтабыз. Бүгүн биздин эфирге келип катышып бергениңизге чоң рахмат. Катышып атканыңызга. Рахмат силерге да ушундай чакыруу ташлаганыңарга. Кубанычтамын. Марат беке, бир аз өзүңүз жөнүндө кененирээк маалымат айтып кетпейсизби? Мен Марат Мукарамов, Кыргызстандын жараны, Кыргыз өлкөсүндө төрөлгөнмүн. 1988 жылы үй бүлөлүү. Азыркы убакта ошол шартка байланыштуу Москва шаарында эмгектенип келем. Чоң рахмат. Сиз азыр дагы бир суроо айтып кетейин. Эмне үчүн бардык өлкөлөрдүн арасынан сиз Россия Федерациясын тандадыңыз? Биздин бул эми Россия Кыргызстандын стратегиялык өнөктөшү болгондон кийин биздин элибиздин жарым эле ушул жакта, ошол сыяктуу эле мен да качандыр бир убакта ошол Москва шаарына эмгек мигрант болуп келгенмин. Буга чейин, ошол келгенге чейин Кыргызстандагы Компаньон банкында 4,5 жыл эмгектендим. Ошондой. Ооба, 4,5-5 жыл эмгектендим. Анын кеткенин себеби ал жакта банкка киргенде мен жаш болгонмун, үй бүлөм жок эле. Кийин үйлөнгөндөн кийин семья, бала чака уже жанагы берген маяна жетпейт дагы. Ошонун негизинде анан ошол элдерге окшоп Россияны көрөлүм деп баса бергем. Ошол. Барганда Москва шаарына бардыңыз, Келгенде Москва шаарына келгем. Москва шаарына келдиңиз. Өзүңүз жумушуңуз жөнүндө айтып бербейсизби? Кайда иштейсиз? Мен ошол анда сөз башынан болсун. Ошол жаңы келгенде компания Дымовка ошол товар тизгенге магазинге жумушка киргенмин. Кийин кыйла иштегенден кийин эмесине кассасына отурдум, кассир болуп, повар болуп иштедим ошол жерде. Ал жерде да 4-5 жыл эмгектендим. Кийин ошо эми ошол 4-5 жыл эмгектенгендин арасында ар айда отпускка берет. Кыргызстанга отуруп барып келип турдум ошондой. Андан кеткенден кийин бир жыл келбедим. Бир жылдан кийин кайра келип, азыркы кайра поварлыкка киргенден кийин азыркы ошол пандемия коронавирус башталгандан кийин баа жок жабып салгандан кийин ошол доставка тармагына жумушка орношуп алдым. Сиз Москва шаарында үй бүлөңүз менен чогуу турасыз же өзүңүз эле? Жок, азыркы убакта жол жабык, азыркы убакта үй бүлөм айылда. Буюрса жол ачылгандан кийин сөзсүз келет. Буюрса. Сиздин оюңуз боюнча чет өлкөдө, Россия Федерациясында иштегендин оң жактары кайсылар? Оң жагы ал баарыбызга эле белгилүү. Ошол Кыргызстаныбызга, айылда жүргөн ата энебизге, же болбосо өзүбүздүн жакындарыбызга кандайдыр бир деңгээлде жардамыбыз тийип, же болбосо өзүбүздүн фундаментибизди түзүп жатабыз. Ошол эң негизгиси ошол ар бир келген жаран өзүнө бир нерсе кылайын же бир кандайдыр бир материальный нерсени
чогултайын деген максатта келет да. Бул жака келген мекендештерибиздин 99% ушул максатта келет. Келгенден кийин жумуш бул жакта чындыгында көп, баары иштешип, ошол жакшы жашоого аракет кылышып жатат. Ошол эң негизги эле максат ошол деп ойлоймун. Жакшы жактары. Чоң рахмат. Дагы бир ошондой окшош эле суроо берип кетейин. Ошол чет өлкөдө иштегендин терс жактары менен бөлүшүп кетпейсизби? Терс жактары булардын өздөрүнүн закондору бар, өздөрүнүн мыйзамдары бар. Анан кээде алардын эми ар кандай элдери мисалы хозяева дома дегендей көз карашы келген мигранттарга кичине кээ бирлери башкачараак болот. Ошол гана көз караш кичине терс болбосо, калган жагы жакшы деп ойлоймун. Кандай десем, жанагындай нацизм дегендей ошондойлор да кээде болуп калат да. Орустар айтмакчы понаехали же болбосо чурка ошондой сөздөрдү кээде угуп калганга мажбур болом да. Хотя прямой мага айтпаса да, вот со стороны могул жумушта бири-бири менен айтышып кеткенде же болбосо ошентип тартышкан учурлар болушат да. Анан барып мисалы орусчаны жакшы билсең, жакшы түшүндүрүп же ошол түшүндүргөнгө аракет кылсаң, өзү орусчаны кыйналбай жанагы орус түшүнгөнгө аракет кылат. Түшүнүп эметет да. Анан унчукпай турсаң, ошондой кээ бир ошондой нерселер болот да. Эми терс жактары. Негизгиси азыр бул жакта чыксаң эле баардык кыргыздар, өзүбүздүн ошол Средний Азиянын элдери, айылда жүргөндө эле же болбосо ошол шаарда жүргөндө эле болосун, эч бир эмеси жок. Жакшы. Дагы бир суроо берип кетейин. Сиздин ошол чет өлкөдө иштеп, Россия Федерациясында иштеп жатканыңызды сиздин үй бүлөңүздүн мүчөлөрү кантип кабыл алышат? Сөзүңүз жакшы болбой калды. Сиздин чет өлкөдө Россия Федерациясында иштеп жатканыңызды сиздин үй бүлөңүздүн мүчөлөрү кантип кабыл алышат? Азыркы учурда баардык эле ата-энелер, баардык эле үй бүлө түз кабыл алат деп ойлоймун. Себеби Кыргызстанда жумуш аз, жумуш болсо дагы маяна өтө эле аз, ошол үчүн баардыгы түз кабыл алат деген ойдомун. Себеби буга чейин бул жакта семьям болгон, келип жашап кийин кеткенден кийин ошол жанагындай жол жабылып калып, азырынча келе албай жатат. Алар да бул шаарда болгон, ошол үчүн түз эле кабыл алат, билишет. Жана ошондой эле окшогон суроого берип кетейин. Сиз ушу чет өлкөдө иштеп жатканыңызга орус эли кантип мигранттарды кабыл алышат? Сөзүңүз дагы жакшы болбой калды. Ошондой эле дагы бир суроо бере кетейин. Мындай орус эли мигранттарды сиздерди кантип кабыл алышат? Сиз ошол жакта эмгектенип жатканыңызды. 4-5 жыл мурда башкача дагы бир жолу кайталайын, ошол 4-5 жыл мурда башкача көз карашта кайта кабыл алышуу. Азыркы убакта өтө көп болгондуктан алар деле көнүп калышты окшойт. Алар деле биздин бул жакка келген мигранттарда жанагында алардын мыйзамын сыйлап, ошолордун мыйзамына карата кичине көз карашын түздөп жашашка аракет кылып жатат. Ошол үчүн азыр түз кабыл алып жатат деп ойлойм. Мекенге кайткыңыз келген учурлар болобу? Сөзсүз да, эмне үчүн? Сөзсүз. Даже күндө кайткым келген учурлар болот. Даже күндө. Андай учур ар бир адамдын жүрөгүндө жашайт деп ойлойм. Кыргызстандыктардын. Эми бир-эки орус каада салт жөнүндө суроо берип кетейин. Сизге ошол кандай каада салттар жактырасыз? Ошол Россияда иштеп көрүп атасыз, каада салттарды кайсы сизге жакты, кандай каада салттар сизде? Орустардын каада салты боюнча мен чындап жанагындай кызыгып деле көрбөпмүн ол каада салтка. Билбейм, каада салт боюнча эч нерсе дегим келбейт, себеби кызыгып көргөн жокмун. Булардын эң негизгиси эле жанагындай
ар ким өзү менен өзү ошол эмеси салты же жүрүм туруму өтө жакты. Жана бирөө менен иши жок да, бирөөсүнүн ошол каждый за себя и все. Жанагындай ушак аны муну сүйлөп эметпейт, өзү менен өзү гана жумушун кылат, кетет, и все. Ошол жагы анан жанагындай када салтыны кызыгып көрбөдүм чындап эле. Сиз мына Россия Федерациясында көп жылдар бою иштеп жүрөсүз, Москва шаарында. Анан жашоодо вот Москвада эмнесине көнө албай кыйнала бересиз? Ошондой учурлар болгонбу? Же болуп турабы? Биринчи мурда келгенимде жанагындай болчу. Москва шаарына келгенимде өтө эле сагынуу болгон үчүн эч бир не только бардык жагына көнгөн эмесмин. Эч бир бардык жагынан кыйналганмын да. Себеби келгенмин тааныш эмес айлана чөйрө, тааныш эмес жашоо дегендей элдер. Ошол учурда кыйыл эле кыйынчылык болгон. Азыр эми билбейм, барып келип эле турам. Ошо Кыргызстанда жүргөндө эле бардык жагынан көнүп кеттим. Азыркы убакта эч бир кыйынчылык жок деп ойлойм. Марат байке, айтыңызчы, сиздин балдарыңыз дагы чет өлкөдө иштегиси келсе, сиз кандай кабыл алат элеңиз? Кантип кабыл аласыз? Бул боюнча эми менин жеке оюм. Эми буюрса Кыргызстаныбыз өнүксө, келечекте балдарым али жашко, ошол эми келечекте Кыргызстан өнүксө, сөз Кыргызстанда эле иштесе деп ойлоймун. Эгер ушундай эле система болсо, сөзсүз ошо чет өлкөдө иштөөгө туура келет да. Ал нерсе биздин Кыргызстаныбыздан зависит этет деп ойлоймун. Себеби ошондой эле чоңдор айткандай завод фабрикаларды курса, баардык ошол келечекте жаштарыбыз ошол жакта эле иштеп калмак. Туура айтасыз. Сиздин оюңуз боюнча Россия Федерациясына жаңы келген мигранттарга кандайдыр бир 3 эреже барбы? Эреже башында биринчи келгенде бир эрежени билип дегендей сактанып, ошондой жакшы бир кеңеш менен бөлүшүп кетпейсизби? Ал тармакта эми эң негизгиси бул жака чет өлкөгө чыкканда ошол жактын мыйзамына бир сыйра көз чаптырыш керек дагы. Анан ошол жердин тилин же болбосо ошол мисалы орус тилин үйрөнгөнгө сөзсүз аракет кылыш керек. Орус тилин билбегенден кийин өтө кыйналасың. Келесин элементарный эле нерсени түшүндүрүп бере албайсың. Түшүндүрүп бере албагандан кийин алардын көз карашы тескери жака бурулат. Сөзсүз ошондой болот. Ошол үчүн эң негизгиси мен айтарым, ошол орусчаны билсе эч кыйналбайсың. Башка эч нерсенин кажети жок. Ошол орусчаны билиш керек. Болду, бир сыйра мыйзамдарына көз чаптырыш керек. Ошол эле, башка эч бир бул жерде кыйынчылык жок. Ошол орусчаны билиш керек. Кайта кандайдыр бир курстарга барса жакшы болот деп ойлойм. Бул жака келерден алдын. Чоң рахмат. Биз жана сизди билебиз. Сиз мигранттардын кесиптик бирлигинин жана биздин Инсан эле коомдук фондунун эң активдүү активистисиз. Жана бизге бүгүн эфирге дагы кесиптик бирликтен да кошулду. Алардан да бир эки суроолор бар экен. Анда сөздү берсек. Саламатсызбы, Марат мырза. Биринчиден болсо баарыңыздарды 18 декабрь эл аралык мигранттардын күнү менен куттуктаймын. Сизге ийгилик, аябай чоң жумуш жасап жатат экенсиз. Биз билгенче сиз мигранттардын кесиптик бирлиги менен бир нече жылдан бери иштеп келе жатасыз. Анан кыскача ошол мигранттардын кесиптик бирлиги негизиндеги сиздин аткарган жумушуңуз жөнүндө, анан эмне үчүн ушул бирликке киргендигиңиз жөнүндө айтып берсеңиз. Рахмат. Саламатсыңарбы? Дагы бир жолу мен да бүгүнкү ошол эл аралык мигранттар күнү менен баардык ушул мекендештерибизди куттуктап кетемин. Мен бул тармакка кирип калганымдын себеби сунуш түштү. Шамшиев Омурзак менин досум болот. Ошол чакта мен бул уюм боюнча билбейт элем. Сен Москвада жүрөсүң, ошол уюмга кирип иштеп бербейсиңби деген сунушунан эле
ошол сунуш боюнча кирип калдым. Бул жакта азыркы убакта жумушубуз өтө жакшы деңгээлде кетип жатат. Колдон келген жардамдарыбызды кылып атабыз. Бул тармак эми кандай? Ошол жалпак сөз менен айтканда бул жактагы мекендештерибиздин ала албай калган маянасы. Анан жумушка орношуу боюнча мыйзамдын түрүндө гана алып барабыз. Жанагындай коркутуп үркүтүп эмес, ошол мыйзам чегинде гана жумуш аткарабыз. Жалпак тил менен айтканда айлыктарын алып беребиз. Ошол айлыкты алып берген акыга биз эч кандай акы албайбыз. Ошол жагын эң негизгиси эске алып коюш керек. Мисалы кээ бирлери мен сага ошол 500 миң акчаңды ала албай калган акчаңарды алып берейин, мынчасы меники деген компания уюмдар да бар экен да, бизде андай эмес. Болгону 1 жылдык төлөм акысы 300 рубль. Ошону эң негизги эме эске алып коюш керек. Бир адам мисалы мүчө болуп катталыш керек. Сөзсүз бул мисалы кээ бирлердин канчалаган акчаларыны ошол бербей коюп жатат. Эмнеге бербейт? Бербеген себеби договор түзүлгөн эмес. Эч нерсе кылган эмес жумушка орношкондо. Ошонун бардыктарын почти 90% алып бердик. Кайрылган адамдардын эле бардык жумуштарын карап жатабыз, алып беребиз. Анан болгону ошо 300 рубльга 1 жылдык төлөм акысы. Аны да Кыргызстанга которобуз. Ошол ар бирибиздин чонтоюбузга кетпейт. Бул ошол Кыргызстандын кайра эле өзүбүздүн өлкөбүзгө жардамы тийип жатат деп ойлойм. Ошондо анан мен ошол тармак уюм боюнча финансы бөлүмүндө да иштеймин. Жанагындай ошол келген акчаларды список боюнча которуп, ошол жагында да мен көз салып турам. Чоң рахмат, Марат мырза. Дагы бир менин суроом, сиз деген 1-2 жылдан бери ошол мигранттар менен кыйынчылыкка учураган жана профсоюз мигранттардын кесиптик бирлигинин мүчөлөрүнүн негизги кандай көйгөйлөрү актуалдуу азыркы учурда? Негизги 3 көйгөй кандай? 3 көйгөйү биринчиден ошол жумушка договорсуз кирип алат. Келишимсиз, келишим кагазы жок эле. Мисалы келгенден кийин бул мен өзүмдүн лично башымдан да өткөн. Келесиң жаңы келгенде эч мисалы таанышың айтат, ал жерде жумуш бар, болду, кир дейт, болду, барып сен иштей бересиң. 1 ай иштегенден кийин же 2 ай иштегенден кийин акча жок. Ошол негизги келишимге эме кылыш керек, караш керек. Азыркы убакта биринчи очередь келишим болуш керек. Анан ала албай калган маяна. Ошол эң актуалдуу маселе, ала албай калган маяналар боюнча азыр кайрылуу өтө көп болуп атат. Келишим маяна болду, ошол эле негизгиси. Анан жумушка орношуу өзүбүздүн бөлүм бар. Биздин ошол бөлүмдө жалаң официалдуу түрдө же болбосо мыйзамдын чегинде келишим менен жумушка орноштурабыз. Бардыгына. Бардык мотивдер көрсөтүлгөн. Чоң рахмат. Анан кийин дагы бир менин суроом, мисалы үчүн кээ бир мигранттар тилекке каршы миграцияга ошол жакынкы өлкөлөргө чыкканда кээ бирлери кулчулукка учураган эмелер бар да. Кезде ошондой эмелер бар. Анан сиздин кеңешиңиз кандай? Мына мисалы үчүн мен 19 жаштамын дейли. Россия Федерациясына же болбосо Казакстанга миграцияга жөнөп жатамын. Эмне мен үчүн маанилүү? Кандай даярдык көрүшүм керек ошол миграцияда жүргөндө кулчулукка учурабаш үчүн же болбосо менин эмгек укуктарым бузулбашы үчүн кандай аракеттерди жасашым керек? Эң негизгиси бул маселе боюнча консулдук каттоодон өтүш керек. Ошол жөнөдө Кыргызстанда, өзүбүздүн өлкөбүздө ошол жөнөгөн өлкөнүн немесине барып, консулдук каттоодон сөзсүз өтүш керек. Же болбосо келип алгандан кийин деле ошол жерде биздин элчилик бар, элчилик сөзсүз одон өтүп койсо, андан кийин кыйынчылык болбойт. Себеби эч дайыны жок эле ошентип кулчулукка кабылып калган жарандарыбыз өтө көп. Ошол үчүн каттоодон өтүш керек. Барып эле ал эң мындай жөнөкөй эле барасың. Барып эле мен ушул өлкөгө келдим, мени каттап койгула. Мен ушул өлкөдө иштөөгө келдим. Болду. Алар каттайт, кийин кандайдыр бир маселе болсо, кайрылсаңар биринчи очередь жардам көрсөткөнгө аракет кылышат. Ошол негизгиси. Ошондо анан жогоруда айтып өткөндөй, ар бир өлкөнүн мыйзамына бир сыйра көз чаптырганга аракет кылыш керек. Мыйзам ар бир өлкөдө бар. Ошол үчүн бардык нерсе өзүнөн зависит этет. Жөнөгөндө өзүбүзгө тап болууга аракет кылыш керек.
Чоң рахмат. Мисал үчүн жаш эми эле миграцияга жөнөп аткан биринчи жолу чыгып аткан адамдарга өзүнүн эмгек укуктарын билүү үчүн мындай бир кандайдыр бир окутуу өткөрөбү кесиптик бирлик, мигранттардын кесиптик бирлиги? Кандай жардам бере алат? Жардам сөзсүз биз ошол эси кандайдыр бир кайрылуу болсо, биз сөзсүз ошол консулдукка алып барып, каттоого турганга аракет кылабыз. Анан ошол жумушка орноштуруу боюнча келишимдин негизинде баардык жардамдарды көрсөтөбүз. Эгер кайрылган адамга биз сөзсүз жардам беребиз, ошол жаңы келген мигрант мекендештерибизге. Чоң рахмат. Анан кийин мен билем уже 1-2 жылдан бери сиз кесиптик бирликте иштеп келе жатасыз. Анан кийин болсо азыркы биздин телекөрүүчүлөрүбүзгө ошол кесиптик бирликке мүчө болуу үчүн кантип сиздерге кайрылсак болот? Ошол жөнүндө кыскача айтып берсеңиз, кайсы социалдык баракчаларбы же ысык телефонбу? Ошону айтып берсеңиз. Bizde bu sosyallık tarmaklarda bardırda bar ошо профсоюз мигрант уюмубуз биздин визиткалар, биздин карточкалар баардыгы көрсөтүлгөн. Facebook, Одноклассники, Instagram баардык баракчаларда бар. Профсоюз мигрант издесе чыгат. Ошол жерде биздин данныйларыбыз, карточкаларыбыз бар. Ошол жерден кайрылып, мени каттап койгула десе, биз сөз каттап коебуз. Катталгандан кийин ал адамдын паспорт данные болот. Качандыр кайсы эле убакта кайрылса биз жардам бергенге даярбыз. Чоң рахмат. Анан кийин болсо бир сыйра ошол бүгүнкү эл аралык мигранттардын күнүнө байланыштуу бир каалоо тилектериңизди айтып берсеңиз, аябай ыраазы болуп элек. Мен дагы бир жолу баардык ошол чет өлкөдө жүргөн мигранттарды ошол күн менен куттуктаймын. Бул жакта жүргөндөн кийин ар бирге чын ден соолук, эч качан оорубасын. Ошол кыргызыбызга, ата энебиздин үйгөзүнүн алдына эсен аман жетишине тилектешмин. Эң негизги максат ошол. Чоң рахмат Марат мырза. Анда эмесе мен дагы бир жолу кайталап келейин. Инсан элек коомдук фонду мигранттардын кесиптик бирлиги менен чогуу 2 жумадан бери маалымат акциясын баштаган Ааламды айланткан мигранттар аттуу. Анан эгерде сиздер ошол мигранттардын биздин Кыргызстанга болгон салымын көрсөтөлү, сыйлайлы деп ойдо болсоңуз, анда биздин акциябызга жараша даярдалган Facebook аватаркасы бар, жана Instagramда фильтр бар, ошону колдонуңуздар. Ушул аларга ссылка ушул түз эфирдин ылдыйында таба аласыздар. Чоң рахмат. Биз кесиптик бирлик тарабынан ушул Гүлкайыр сизге сөз кайра берип атабыз. Рахмат. Рахмат. Чоң рахмат. Бияктан дагы биздин түз эфирден аябай көп суроолор келип атат. Аны дагы 1-2 суроосуна жооп берип койсоңуз, окуп кетейин. Иштеген ишиңиз боюнча Дымов дейт. Кыргызстанга инвестиция тартса болобу? Өзүңүз Кыргызстанга алып келүү жолун ойлодуңуз беле? Сөзсүз ойлогонбуз. Инвестиция тартса болот, но биздеги азыркы абалга байланыштуу эч кандай шарт жок да. Ошол барган инвестицияга сөзсүз пара же болбосо бир нерсе бериш керек. Бул жактагылар баары көрүп турат, аны көрөт дагы алар баруудан коркот. Азыркы убакта ошондой. Буга чейин деле болуп келген. Эми могу шайлоодон кийин буюрса жакшы болот деген ойдобуз. Бирок биздин өлкө кандайдыр бир деңгээлде ошол инвестиция боюнча көптөгөн коррупция эмелер боюнча албеттер ачылып атпайбы? Ошол боюнча тартыш өтө кыйын болуп атат. Себеби койгон акчасына кепилдик бере албайбыз Кыргызстанда. Азыр эми буюрса келечекте жакшы болот деген ойдобуз. Дагы бир суроо бар экен. Чоң рахмат. Марат, мигранттар Россияга бараардан алдын кандай даярдык көрүш керек? Ошондой эле кандай кесипти аркалап керектүү сертификат же диплом алып баруусу зарыл? Жакшы суроо экен. Бул эми баардыгыбызга жанагындай кандай жалпак тил менен жооп берейин. Мына жогоруда айтып өткөндөй, бул жака жөнөдүңбү? Сен Кыргызстандагы элчиликке барып эле консулдук каттоодон өтүп койгула, орус тилин үйрөнгөнгө аракет кылгыла, ошол негизи курска баргыла.
анан сертификат андайдын эч тиеши жанагындай пайдасы жок. Ошол сертификаттын кереги жок да. Бул жака мисалы мен өзүм башымдан өткөндү айтайын, жанагы сертификат диплом менен келген биринчи эч бир пайдасы тийген жок да. Ошондой. Эң негизгиси эле орусчаны билиш керек, консулдук каттоодон өтүп коюш керек. Келгенден кийин анан келишим менен гана жумушка орношуш керек. Договор боюнча жумушка орношуш керек. Ошол. Негизгиси ошол. Чоң рахмат. Дагы бир суроо бар экен. Марат, биринчи Россияга барганда кандай кыйынчылыкка дуушар болдуңуз? Азырга салыштырмалуу кандай дагы кыйынчылыктар бар? Жакшы суроо экен. Эми айттым жогоруда өткөндө башка элдер, башка көз караштар, эч кимди тааныбайсың келгенсиң. Мисалы Айылда же Кыргызстанда баарын тааныйсың, өзүңдүн жакын адамдарың. Бир күндө эле мисалы келесиң дагы башка бир айланага түшүп каласың. Биринчи келгенде квартираларда мисалы ижарага алат дагы 10дон 15тен адам жашашкан да. Ошондой келсең эле ал нерсени оюңа да албай келесиң да. Ошол Москваны же болбосо Россияны башкача ойлоп келгенмин эле. Ошол мигранттар сыяктуу. Келсем 10 киши жатат. Допустим, 2 комнаталык квартирада 15 киши жатат. Ошо 7-7ден. Ошол убакта өтө кыйналганмын. Мындай көнүш албайсың, келип эле 10 кишинин арасында жатып калсаң, эртең менен 8де жумушка кетесиң. Кечинде 8де келесиң. Анан бар эч бир ушундай кандай десем, жанагындай жесткий график. Ошондон кичине жанагындай кыйынчылык болгон эми. Ал кыйынчылык бирок өзүңдөн зависит, кичине аракет кылсаң, ал нерсени да чыгып кеткенге себеп. Ошол кичине иштеп, же болбосо акчаңды топтоп, өзүң квартираны ижарага алып, же болбосо ошол жумушуң оор болсо, жеңил жумушка өткөнгө аракет кылып, баары эле аракет кылса керек деп ойлойм. Ошентип баардык нерсе өзүңдөн зависит, ошол өзүңө ыңгайлуу жумуш же болбосо жашоодо түзгөнгө. Чоң рахмат. Марат, мен өзүмдүн кичине суроом берип коет дедим эле, мага кызыктуу болуп атат. Сиз ошол биринчи көп жылдан бери миграцияда жүрөт экенсиз. Ошол жылдардын ичинде эң эле кандай айтсам, сиздин укуктарыңыз бузулган окуя болгонбу? Анан эгерде болгон болсо, сиз аны кантип жеңип чыктыңыз? Менин укугум бузулган, мен башымдан өткөнүн айтып берейин. Жанагындай мен Димитров, Москва шаарынын Димитров областына иштеп калдым. Ал уже 10 жыл алдын да, 10 жыл алдын болуп калды. Анда да мен Мизам Фавазбек деген пассажный иштегенбиз. 4 ай иштедик, 7000 рубльдан акча алганбыз. Ал убакта эч кандай бир кайрылуу же болбосо мондай биздикидей азыркы профсоюз мигрант уюму же бир кайрылуу эч жакты билбейбиз. Тем более андай орустардын көз карашы башкача эле. Көчөгө эле чыксаң милициясы сүздүрүп кетет, документиң туура болбосо да, ошондон дагы акчаңды алып калчу учур эле ошол убакта. Ошол убакта биз 7000 рубльдан 4 ай иштеп, ал акчаны да алган эмеспиз да. Ошол боюнча калган, бул 10 жыл алдыңкы окуя. Ошол 4 ай иштеп акча албай эле кеткен учурубуз болгон бул. Ошол эң кыйын учурубуз ошол. Жумушубуз жеңил эле болгон, бирок акча албай эле кеткенбиз да, ошондой учур болгон. Бирок тилекке каршы сиз полицияга же бир кандай бир уюмга кайрылдыңыз беле, ошол акчамды төлөп бербей атат деп? Жок, ал учурда эч жака кайрылбайсың, айтып жатпаймынбы, көчөгө чыксаң, наоборот, өзүңдү сүздүрүп кетке турган ошол учур болгон. Полициялар да 100 рубльң болсо деле алып койчу учур болгон. Ошондой кыска. Азыр эми мына Кудайга шүгүр баардыгы жакшы. Кай жака кайрылсаң сөзсүз мындай кандай десем, жумуш жашоо кыйын эле алдыга жылганда, өзүңдүн укугуңду азыр баары эле билет деп ойлойм бул жакта. Анан дагы бир жолу ошол жадагы сиз айттыңыз, полиция чыксаң эле ошондой документтериң туурабы, туура эмеспи алып кетип калат, анан акчаңды да алып коет деп атпайсызбы? Азыркы ошол билбеген өзүнүн эмгек укуктарын же болбосо полиция менен кантип сүйлөшүштү билбеген адамдарга кандай кеңеш бересиз? Полицияны мындай ошолор менен кантип сүйлөшүш керек? Ал учур башка болгон. Алардын көз карашы вообще эле башка болгон. Азыркы учурда, азыркы полициялар же болбосо ошондой текшерүү органдары көз карашы башка азыр.
себеби баардык уже укукуну билет, же болбосо аларга да кандайдыр бир тапшырма берилген деп ойлойм да. Себеби текшерүүдө дагы жанагындай эч кандай акча требовать этпей, жөн гана текшерет дагы, эски документтердин баары жайында болсо унчукпай бошотот. Ошондой. Ошол чес менен ошол аркылуу жакшынакай эле текшерүү эметет. Мурда андай болчу эмес, ал убак башка болчу. Аны ошол көп жыл жашап жүргөн бул жактагы мигранттар же болбосо иштеп кеткен мигранттарыбыз баары билет. Ар биринин башынан өткөн болсо керек деп ойлоймун. Чоң рахмат. Менин ошол суроомдун берген себеби деген биздин өзүңүз билгендей мигранттардын кесиптик бирлиги ичинде мүчөлөр мындай төмөнкүдөй видеолорду чыгарып атышат, жанагы полиция менен байланышканда, сүйлөшүп жатканда. Мисалы үчүн метродо көптөгөн орус улуттагы эмелер адамдар маскасыз кетип атса деле, именно ошол мигрантты кармап алып туруп, анан кийин ошону штрафовать этишет деп аябай кандай айтсам, даттанып атышат. Ошондо мен ошого ойлоп калдым да, чынында эле кандайдыр бир мындай дискриминация барбы, жокпу, анан ошондой моментте кантип өзүңдү алып барышың керек деп сурап жатканмын да. Мен ушул видео боюнча да мен да көрдүм өткөндө. Кээден болуп калат, ошол дискриминация болушу мүмкүн, бирок мурдагындай көп эмес. Бирок эси азыр мурдагындай эмес, азыр кайрылса болот. Эси ошол сот аркылуу, ошол сотко кайрылса жалпы сөзсүз кайрылыш керек. Мына факт менен видеого тартып турат. Азыр кайрылса баардык уюмдар, баардык коргоо органдары карап берет. Азыр мурдагындай карабай койбойт. Ошол үчүн кайрылыш керек деп ойлоймун. Эми бар азыр деле мурдагындай эмес, бирок 100дөн 2-3 болушу мүмкүн дискриминация. Рахмат. Чоң рахмат. Биздин Марат бекенин убакыты чектелүү болгондуктан мен ойлоймун азыр ошол түз эфирибизди кичине аяктаганга туура келип атат. Эскерте кетейин, бул биздин бүгүн видео эфир бул ааламды айланткан мигранттар маалымат компаниясынын алкагында болуп жатат. Марат байке, бир-эки акыркы сөздөр менен бөлүшүп кетпейсизби? Биздин кайрылуу кылып, биздин урматтуу мекендештерге, биздин угуучуларга. Мен эми бүгүн ошол мигранттар күнү менен баардык ошол куттуктоомду айтып кетейин. Ол чет жерде жүргөн мигранттарыбыздын ошол күнү менен куттуктаймын. Баардыгына ден соолук, узун өмүр каалаймын. Жана ошондой эле аман эсен ошол Кыргыз өлкөсүнө кайтып барышына тилектешмин. Жана ошондой эле Кыргыз элиме баардыгына чын ден соолук, ошол алдыдагы шайлоолор жакшы, таза өтүүсүн кааламакмын. Чоң рахмат. Бүгүн биздин эфирге келип, биз менен кеп кылып, биздин суроолорго жооп бергениңизге чоң рахмат. Сизге ийгилик каалайбыз, Марат беке. Жана ошондой эле мигранттардын кесиптик бирлигине жардам берип атканыңызга, активист болуп, биздин мекендештерге жардам көрсөтүп атканыңызга чоң рахмат сизге дагы бир жолу. Рахмат сиздерге да. Баарыңар бар болуңа, ошентип көптөгөн ушул мигранттарга жардам берип, же болбосо ушул эфир аркылуу таратканга аракет кыла бергиле. Буюрса алдыда көптөгөн иштерди аткарасыңар деп ойлойм. Ийгилик сизге, рахмат. Баарыңыздарга ийгилик. Анда дагы бир жолу мекендештерибизди чет өлкөдө иштеп аткан баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Жана баарыңыздарга ден соолук жана ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат эфирге. Саламатта болуңуздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Алла.